Армаңыздар, кымбаттуу көрүүчүлөр, бир туугандар, баардыгыңыздарга Кудай теңирдин тынчтыгы болсун. Кудайга рахмат. Андырайым сааттары үчүн. Кудай өзгөчө батасын берсин. Бүгүнкү биздин ушундай оор жөнөкөй эмес турмушубузда, жашообузда көрүнгөн жакта согуш, ар мамлекеттерде тынчтык жок. Мына ушундай кырдаалдарда Кудай теңирим ишенимди бек сактаганга, ыйык таза жашаган Кудайым өзгөчө күч берсин. Акыркы учурларда дагы мен байкап жатам, Кыргызстанда жерлерде ушунчалык жардам сураган, ооруга чалдыккан, ар кандай онкологиялык оор дарттарга кабылган мен адамдарды көрүп, группалардан, WhatsApp'тан жана башкадан жардам сурап келишет. Анан бул аябагандай олуттуу маселе. Кимдир бирөөнүн жаш кызы, жашы 7 элек кызы, баласы, кичинекей бөбөгү, наристеси, же бир чоң апа, же бир агалардан, же инилерден бүгүнкү күндө оору ушунчалык каптап келе жатат. Мен ойлойм, бунун дагы эки тарабы бар. Оору Кудайга жакындаганга жардам берет. Ошондой эле оору бул Кудай менен элдешкенге жардам берсе, экинчиси болсо бул эмне үчүн оорутту? Анткени биздин ачыгын айтыш керек, кайсы бир колдонгон нерселерибизден, адамзаттын акылсыздыгынан, күнөөнүн айынан. Буну бир тараптуу ушундай кароого болбойт, бир нече тараптуу караш керек. Бирок ошондой болсо дагы мен ушул туура көрөр элем, ошол нерсени Кудайдын алдына келип чечип, Кудай менен, Ыйса менен ошол ооруну алып келип, ушул кээде врачтар менен, кээ бир таблетка менен, же бир антибиотиктер менен эмес, ошол ооруну Кудайдын алдына алып келип, анан чечсе жакшы болот. Бул абдан туура көрүнүш. Мен негиз катары ыйык жазуудан окуп бергим келет. Бул болсо Марктан болгон жакшы кабар 5-бөлүм 25-аяттан ылдый карай. Элдин арасында 12 жылдан бери кан агуудан азап чегип жүргөн бир аял бар эле. Ал көп дарыгерлерге көрүнүп, колунда болгонун бүт түгөткөн, бирок оорусунан айыкпай, абалы начарлай берген. Ыйса жөнүндө уккан бул аял көпчүлүктү аралап өтүп, анын артынан келип, кийимине колун тийгизди. Анткени ал анын кийимине колумду тийгизсем эле айыгам деген эле. Ошол замат анын кан агуусу токтоду. Аял өзүнүн оорудан айыкканын сезди. Ошол эле учурда Ыйса өзүнүн күч чыкканын сезип, менин кийимиме ким колун тийгизди деп элге кайрылды. Шакирттер ага топ эл сени кысып турганын көрүп турасың да, анан мага ким колуң тийгизди дейсиң дешти. Бирок Ыйса муну ким кылганын көрүштүн тегерегин карады. Өзүнүн айыкканын билген ал аял коркконунан калтырап, Ыйсанын алдына келип жыгылды да, ага болгон чындыкты айтып берди. Ошондо Ыйсага: "Кызым, сени ишенимиң куткарды, тынчтык менен бара бер, ооруңдан айык" деди. Ыйса ушка чейин азырынча. Демек, бул 2000 жыл башта болгон окуя. 12 жылдан бери кан агуу менен эмне оору экендиги тууралуу айтылбайт. Бирок бул женский ошондой бир дарт. Мен ойлойм, бул дарт аны кыйнап жүргөн. 12 жылдан бери ыйык жазуу бизге баяндап жатат, текст. Ал колунда болгондугунун бардыгын түгөттү. Максат ошол денелик айыгып калыш үчүн, дене жака шыпа болуш үчүн. Бирок бир дагы врач, бир дагы ошол доордун дарыгери жардам бере алган жок. Ал жарды болуп бүттү, колунда эч нерсеси калган жок. Эми ушул аял сыяктуу башка оорулардын түрлөрү көп. Көптөгөн адамдар оорушат бүгүнкү күндө. Бирок ошол аял 12 жылдан бери Ыйсага келип, ал колун тийгизгенге чейин ал көрүнгөн жакка барса керек. Иерусалим, Самара, Айтор, ошол жердеги Жүйүт аймагынын бардык жагындагы менмин деген дарыгерлерге барса керек. Менмин деген табыптарга, элдик дарыгерлерге, менмин деген ошол доордун мыкты докторлоруна барса керек. Бирок алар бир да жардам бере алган жок. Болгон акчасын алышты, акчасы кетти, майнап чыккан жок. Ошондо ал такыр айласы кеткенде, анда эч нерсеси калбай калган. Анда бир үмүт калды. Кичинекей үмүт калды.
кичинекей ишеним бар эле. Ал барып туруп ишеним менен, кичинекей ишеним менен колумду тийгизип көрсөм айыгам деди. Тоо эл чындап эле Ыйса Теңирди кысып жаткан. Бирок аял барды дагы манжаларын учун этегине тийгизди. Дароо айыгып калды. Бирок кызык, Ыйса Теңир өзүнөн күч чыкканын сезип тегерегин карап, мага ким колун тийгизди деп айтып жатат. Ал эми шакирттери муну оякта сени ушунчалык кысып бара жатса, битком не деп койчу эле, часпик деп коет го, ушунчалык тыгын. Саңа тийгендер көп. Айтканың кандай? Бирок Ыйса, ал Кудай. Ал кимдин колун тийгизген, ким колун тийгизген, ал тигил аялдын аты жөнүн, ата тегин бардыгын билет. Бирок Ыйса атайын бир нерсени билгиси келди. Ал аял али толук айыга элек болчу. Ыйса толук айыктырыш үчүн ошол аялдын жеке өзүнүн келүүсүн каалады. Ал аялга эгерде ун чыкпаганда ал аял айыгып, денелик жактан айыгып алып кетип калмак. Бирок ошол аялдын дагы бир нерсеси бар эле. Бир нерсеси. 33 аят. Өзүнүн айыкканын билген ал аял коркконунан калтырап, Ыйсанын алдына келип жыгылды да ага болгон бүт окуянын бүт таржымалын айтып берди. Мен ойлойм ошол жерде 12 жылда эмне болгондугун бардыгын. Бирок Ыйсага келип турган кезде ошол жерде тегерек четинде башка адамдар да карап турган эле. Ушул окуя бизге абдан чоң нерсени баяндайт. Абдан чоң нерсени баяндайт. 34 аят. Ошондо Ыйсага: кызым, сени ишенимиң куткарды. Тынчтык менен бара бер. Орууңдан айык деди. Аял эми болсо толук канды 100% айыкты. Аялдын эмнеси айыкты? Кан агуусу элеби же да башкасы бар беле? Кудай Теңир кээде адамдарга ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берет. Кудай Теңир кезинде адам атанын тоголуусуна ошол жерде өтө сону мүмкүнчүлүк берген. Алар жебе деген жемиштен жеп алышат. Бул болсо Кудай Теңирге багынбаштык, тил албаштык, баш ийбестик эле. Ошондо алар качан жемишти жеп алгандан кийин көздөрү ачылат дагы өздөрүнүн жылаңач экенин көрдү деп жазылып турат текстте. Анан алар бир дарактарга барып бекинип алган кезде Кудай Теңир келип: адам, сен кайдасың деп чакырган эле. Эмне Кудай Теңир аны көргөн эмеспи? Кудай Теңир бир нерсени көрүш үчүн издеш керекпи? Жок, бул адамга карата берилген мүмкүнчүлүк эле. Ошон үчүн Кудай Теңир адамдын өзүн келүүсүн каалаган, анда мүмкүнчүлүк, шанс, анда бир жакшы шарт бар эле, мүмкүнчүлүк бар эле келип кечирим алганга. Андан кийин анын эки уулу болгон Абыл жана Кабыл деп. Кабыл болсо Абылды кыянаттык менен, көрө албастык менен, текебердик менен өлтүрүп салган кезде, ошондо да Кудай Теңир келип: сенин бир тууганың Абыл кайда дегенде, Кабыл болсо: мен эмне ага каралчу элем деп ушунчалык орой жооп берген. Ошондо дагы Кудай Теңир келип сураганда: Кабыл, сенин бир тууганың кана дегенде, Кудай Теңир убак эле билген анын өлтүрүп койгондугун. Бирок Кабылдын Кудайдын алдына келип кечирим суроосуна чоң мүмкүнчүлүк бар эле. Мен ойлойм да мындай: адамдык көз караш менен: Теңир, мени кечир, мен ушуну кыянаттык менен өлтүрүп алдым, жардам бер, тирилтип берчи бир тууганым дегенде, балким Кудай Теңир тирилтип коймок беле. Бирок ал Теңирден тескери качпадыбы? Бул жерде дагы Ыйса Теңир ал ошол аялдын жеке келүүсүн каалады. Кээде Кудай Теңир бизге келет, жакын келет. Бирок Кудай Теңир келип туруп колун сунган кезде, сен тетиги жерден туруп, сен да колуңду сунуп берүүңдү Кудай Теңир каалайт. Кудай Теңир өзүнүн кадамын таштайт. Бирок сен дагы бир кадам таштаганга аракет кылышың керек. Жаңылбасам, Микеланджело болуш керек, ушундай италиялык сүрөтчү болгон. Жаңылбасам, интернеттен карап көрсөңөр болот. Сикстинский скапелла деген Италияда бир чоң жай бар.
Бул болсо те 16-кылымда тартылган сүрөт тууралуу айтып атам да. Ошол жерде Микеланджело сүрөттү тартат. Бир мээнин сүрөтүн, мээде бир карыган бир аксакалдын, бир кишинин сүрөт тартылат. Аны Кудай деп образ катары элестетилет. Анан болсо бул тарапта бир жерде ушундай жаткан адамдын, жаш бир жигиттин сүрөтү жогорку деңгээлде тартылат. Ошол сүрөттө мынандай эки кол чагылдырылган. Бир кол аксакалдан келген кол, бул Кудай деп элестетилет. Толук кандуу сунулат болушунча. Ал эми тетиги жаш жигит тараптан мындай эгер тетиги толук ушундай аракет кылып ушундай жетейин десе, тигил болсо кайдыгерлик менен колу мынтип чүрүп коет. Бул деген сөз ошол чагылдыргысы келген сүрөтчү. Кудай Теңир болушунча адамга өзүнүн колун сузат, болушунча жетейин деп калган. Бирок адам өзүнүн кайдыгерлигинен мындай колун сузбайт, ал мынтип эле коет. Дагы Кудай келип мени тарсын дегендей кылып. Бул кайдыгерлик. Ошон үчүн Ыйса Теңир мүмкүнчүлүк берди. Ал аял жыйынтыгында эки ордон айыкты. Биринчиси денелик жактан, экинчи руханий жактан. Аны Кудай Теңир толук кандуу актап, аны жаркыратып койду. Ал эми тынчтык менен кетет. Ооба, Кудай Теңир, Ыйса Теңир кезинде айыктырган оорудан айыккан адамдар кезинде алар өлүшкөн. Алар бир гана учурга чейин алар айыгышкан. Бирок Ыйса Теңирге маанилүү эле адамдын жан дүйнөсүнүн тазаруусу, жан дүйнөсүнүн агаруусу, тазалануусу. Демек, кымбаттуу бир туугандар, достор, менин денелик жактан ооруймун, рак, же дагы бир оору. Бирок менин жан дүйнөм Кудай үчүн маанилүү. Ооба, кээде ошол нерсени айыктырууга Кудай Теңирдин кудурети жетет, бирок Кудай Теңир жеке жолугушууга бизди даярдайт. Кимдир бирөө 20 жыл жашайт, кимдир бирөө 30 жыл жашайт. Бирок Кудай Теңирге маанилүү менин жан дүйнөм. Кудай Теңир көптөгөн адамдарды денелик жактан айыктырган. Рактан болобу, ак кандан болобу, лейкемиядан болобу, укмуш мүмкүн эмес деген дарттардан айыктырган. Бирок Кудай Теңир дагы кайсы бир учурларда ал айыктырбай коет. Атайын жасайт, максат. Ал сиз менен бизди даярдаш үчүн өзүнө, Кудайдын үйүнө алып кетүүгө, мына сен мени менен болосуң эми. Андан көрө сен жан дүйнөңдүн тазалануусуна көңүл бур. Тилекке каршы бүгүнкү күндө көптөгөн адамдар денелик жактан гана айыгууну аракет кылып, ушунчалык талпынышат. Бирок жан дүйнөсүн ким айыктырат? Жан дүйнөнүн врачы бул Ыйса гана. Ишенгендер болсо Ыйса менен бириктирүүчүлөр, Ыйсага жетелөөчүлөр гана болуп эсептелинебиз. Ошон үчүн мен айтар элем, жан дүйнөнүн тазалануусу, айыгуусу денелик тазалануудан алдаганча жогору турат. Эгерде мен рактан айыксам, бирок мен Кудайга ишенбесем, рактан айыгып 20 жыл тынчтык менен жашасам, бирок жан дүйнөм айыкпай, бир күн өлүп калсам, Кудай Теңирдин алдында барганда, анын жарыгынын алдында мен тикеден тике тура албайм. Мен тозокко багыт ыргытат мени тозокко. Андан көрө жан дүйнөм тазаланып, акталып, тазаланып алып, Кудай менен болгонум жакшы эмеспи? Ошон үчүн денелик маанилүү, бирок Ыйсанын маани берген нерсеси жан дүйнөм, менин жанымдын куткарылуусу абдан маанилүү. Ошон үчүн Кудай өзүнүн руху менен жардам берсин, өзгөчө батасын берсин. Амин.